Достор, кандайсыңар? Короче, кечки түн азыр жата элекмин. Бир Кыргызстанга акча которуш керек болуп өткөн видеолорду айткам. Ушундай мошенниктер көп болуп атат. Колдон колго жанакындай которуп кой, мен Оптимага, Мбанкка, сен Зелеге деп ушинтип которуп көбү баягындай ловушкаларга түшүп калып атат деп айтып жүргөн билесиңерби? Анан өзүм буга чейин постоянно айтпай эле коеюн эми кайсы карта экенин. Ошо үйдөгүлөргө баарыбыз эле сом которобуз турабы. Анан өткөндө бир PaySend же болбосо реклама эмес да, бул чисто бу жана Remitly деген приложение аркылуу котором да постоянно. Анан эми мейли ошо официалдуу түрдө кетсин, комиссиясын төлөйлү деп, анан азыр мага $450 которуп аткам. $10 комиссиясын алды. Анан өзүм баягы чисто баягындай патриот катары коем. Оптима баягы казак туугандарга эч кандай каршы эмесмин. Бирок Оптима банк казактардыкы, Демир банк түрктөргө деле каршы эмесмин. Алда карта бизде бар, Демири дагы бар, Оптимасы дагы бар. Анан коем ушу өзүбүздүн кыргыздардын банк экен деп ушу АКБ Кыргызстанга которомбу, карточка которсом не дейт дебейсиңер? Мына менде бар, мына Оптимасы да турат, АКБсы да турат. $450, $10 комиссияны төлөгөндөн кийин мен атайын карадым. Google'дан курс азыр 89 деп турат. 89-тан эсептегенде 40.050 сом болот экен да. 40.050 сом болот экен. 40.050 сом түшпөй, канча түштү десеңер, 38.700 сом түштү да. 1.300 сом айка кетип калды да, мисалы үчүнчү. Жала отдельный комиссия, мен комиссия төлөп атпайм. Ладно дейм, 38.784 экен. 38.784, бирок 38.000 менде ишо 30 сомбу, 20 сом бар болчу, ладно. 38.784. Так, мен бул мобильный банктын билесиңер, Telegram бар, Telegramга жаздым, жооп бербей койду. Өздөрүнүн жана WhatsApp эмелери бар экен. Мынакей полный сырды көрсөтүп коеюн, переписканы. Мына мен скриншот жөнөтүп атам да. Эми бул жерде туугандар мындай болуп атат да. Мен суроо мындай болду да. Мен ошол Мбанктан картам баягы активный болуш үчүн Мбанктан Мбанкка дагы бир котороюн деп, Мбанктан котороюн десем, акча которулбай койду да. Анан ошол акчаны мен сурадым да, эмне себептен которулбай атат десем, булар айтат, эмне дейт? Вот, эме дейт: при переводе денежных средств по номеру карты операция считается интернет-платежом, и конвертация проходит через валюту, доллар, по текущему курсу виза, вследствие чего возникает курсовая разница. Данная операция обрабатывается в течение 3 рабочих дней, и после обработки в выписке будет указано, по какому курсу проходила конвертация и какова сумма курсовой разницы. Также при поступлении 3% от суммы замораживается для обработки курсовой разницы, после чего остаточная сумма возвращается на счет получителя, если курс остался неизменным с момента оплаты. Булар бул кандай түшүнсө болот? Мисалы мен буга чейин биринчи жолу ушундай проблема менен сталкиваться этип атам да. Башка банктарга канча которсоң, ошо курс менен салып берет, сразу моментально түшөт. Адам барат дагы чечип алат ошол акчанычы. Мисалы 89 курс менен эсептеп туруп эле Google'га жазсаң чыгып атпай, ошо банктын курсу чыгып атпай, мен суроо берип атам, 40.050 сом түшүш керек эле, эмне үчүн түшкөн жок десем, булар айтып атат, сен 3%-ын кармап койдук дейт. Мен ошол суроону бергенден кийин ошону жооп берип атат да. Бул эми кантип болсун эми?
3%-ын кармап калат экен дагы, анан курс өзгөрүлбөсө, анан курс өзгөрүлгөн жок деп тур, ошо остаток 3% которулган суммадан 3%-ты мага берет экен да. Еще 3 күн күт дейт мен бул акчаны. Сен тиги проверкада болуп атасың дейт да. Сен да тиги идентификация болуп атат дейт да. То есть барып карточка менен мындай барып чечип алсаң болот экен, бирок мен чечип алган, мен физически чечип алга албайм да. Мен только онлайн которо алам да. Эми ошо онлайн котороюн десем, короче, жок дейт, 3 күн күтөсүң дейт да. Мына жазып атат мына. Так, денежные средства поступили безналичным путем. Поступившая сумма недоступна вам на использование через мобильный банкинг М-банк. Сумма пока доступна только на обналичивание через банкомат. Необходимо дождаться обработки суммы, отобразится в выписке по счету. Обработка занимает от 1 до 3 рабочих дней. А бияқта тиги адам өлүп атабы или там күйүп атабы, иши жок да. 3 күн күт деп койду да. Эми болуптур, эми күтөбүз, бирок жанакы 3% кармап калганы бул өтө түшүнүксүз болуп атат да. Себеби дегенде курсовая разница нормально өзгөрбөсө, ошо 3% баягы 40 000 сом түш керек эле, анан улар 38 000 салып коюп атпайбы, туурабы? 38 700 салып коюп атабы? 1300 сом жок болуп кетип атабы? Ошо 1300 сом, а эгер курс ылдый же өйдө түшүп кетсе, булар кош бериш керек болуп калабы же? Андай болуп калат, мен түшүнбөй атам да ошол жагынчы. Жок, эми банк деген эми түшүнүп атам, банк деген проверкадан өтүш керек, бирок мен клиент болгондон кийин ошол банк нормально иштеш керек да, туурабы? Кандай дейсиңер? Же обязательно биз башка банктарга барышыбыз керекпи? Именно ошо өзүбүздүн банктарды поддержка кылайлы. Ладно, официально ошо процентин төлөп башка приложение аркылуу которуп атабыз. Эми ошол приложение менен булардын договору болгондон кийин, эми алардын өзлөрүнүн ичара, өзлөрүнүн проблемасы да. Бизге адамдар, орто жолдогу адамдар эмне үчүн страдайт этиш керек да? Мисалы үчүнчү, эмне үчүн биз страдайт этишибиз керек? Жөн эле бир алардын бир өзлөрүнүн внутренний мондай нерселери мененчи